Саламатсыздарбы, урматтуу Кажы Кужу подкастынын угармандары. Сиздер менен кайрадан мен Азамат Токтокунов. Бүгүн конокто Бишкектен Салтанат Калдыбаева. Саламатсызбы, Салтанат? Саламатсызбы, Азамат? Кандайсыз? Жакшы. Анда эмесе өзүңүз жөнүндө тааныштырып, бир эки сөз айта кетсеңиз, ким болуп иштейсиз? Жакшы болот, Азамат. Мен өзүм радио журналист болуп иштейм. Быйыл байкап көрсөм, радиодо иштегениме 10 жыл болуптур. Өзүм да таң калдым, бат эле убакыт өтүп кетти. Радиого 3-чү курсуман келгем. Андан бери 10 жыл өттү деп айтпадымбы, анан бул убакыт негизи өтө бат өтүп өткөн. Анан эгер сүйүктүү жумушуң болсо, огош бетер дегендейчи. Анан ошол радиодо орус тилинде алып барып иштейм. Бирок үй бүлөбүз менен кыргызча сүйлөшөбүз. Кыргыз тилинде мектеп жарымын кыргызча окугам, жарымын орусча окугам. Ошон үчүн кээде орусча аралаштырып ийем, кээде кыргызча аралаштырып ийем. Таң калбаңыздар. Өзүмдүн кесибимди аябай жакшы көрөм. Башка кесипке алмаштыргым келбейт. Тиги кичинекей чагыман бери келаткан кыялым болчу, ошол орундалды. Абдан кубанычтамын ошо сиз радиодо 10 жылдан бери иштейт деп, биринчи радиодо иштейт деп окуп, ошол анан негизи башында билген эмесмин да радиодо иштеткен депчи. Анан азыр карап көрсөм чын эле тажрыйбаңыз аябай чоң экен. Ошондуктан да бир аз сүрдөп атат окшойт. Дагы алдында профессионал турат. Кантип суроолорду бериш керек, кантип алып барыш керек деп. Жок, сүрдөбөңүз. Мен сизди аябай кубанычтамын. Чындыгында Кажы Кужу деп подкастыңыздын атын укканда, сиз мага жазганда мен аябай таң калгам да. Менин подкастымды ошол чет мамлекетте жүрүп, ушинтип угуп, андан тышкары өзү дагы подкаст ачып алып, ошо кыргызстандыктар менен маектешет экен деп мен үчүн аябай кубанычтуу болгон да. Анан аябай мындай волноваться эткеним сиз мага жазгандачы. Анан эмне деп сүйлөшөм, аны кантип суроолоруна жооп берем деп мен наоборот тиги аябай толкундангам да. Так что экөөбүз бир-бир. Жакшы. Анда уланталы радио боюнча биринчи радио бул менин билишимче КТРКнын бөлүгү болобу же ага тиешеси жокпу? Бул мамлекеттик. Биринчи радио мамлекеттик радио КТРКга тиешелүү. Биздин радио семейство деп коебуз. Ошо радио семействодо 5 радио бар. Ошонун бири биринчи радио жаңылыктарды бүт Кыргызстанга 99% Кыргызстанды камтыйт. Анан жаңылыктар тармагы биз камтыйбыз да. Калгандары ар кайсы тармак өзүнчө. Музыка, адабият, дагы достук деген радиобуз бар. Алар биздин мамлекеттеги жашап аткан башка улуттардын мындай саясатын, өзүнүн үй бүлөдөгү балким бир каада салтын айта турчу радиобуз бар да. Анан биздин биринчи радио ошо башкы жаңылыктарды айта турчу мамлекеттик радио. Сиз орус тилинде айтам дедиңиз, биринчи радио эки тилде чыгабы, ошондо? Биринчи радио эки тилде чыгат. Албетте кыргыз тилинде көбүрөөк чыгат, анткени биздин көбүнчө угуучуларыбыз жерлерде жашайт да. Анан орус тилинде дагы региондорго дагы бирдей эле бергенге мындай басым жасайбыз, бирок баягы кыргыз тилинде жаңылыктарыбыздын дагы убактысы көп, передачаларыбыздын да убактысы көп. Бирок орусча редакциясы бар. Азыркы күндө 6 киши иштейт. Биздин подкаст уккандарга ичинде жакшы мындай полезный маалымат дагы кетсин деген ойдо сурап атканым. Анан сиз айта кеттиңиз, кыялдануу болгон профессия депчи. Кантип ушул радио ведущий болобу же корреспондент болобу же комментатор болобу? Корреспондент. Бизде негизи корреспондент, собственный корреспондент деген бар, корреспондент деген бар. Анан обозреватель деген да бар, комментатор деген да бар. Мен ошол кызматым собственный корреспондент болуп иштегем. Анан 2 жарым жылдан бери ошол башкы редактордун орун басары болуп иштейм. Бирок ошол СОПКОРдон ошол кызматка келгем да. Анан кыялым жөнүндө айтып кетпедиңизби? Бул чындыгында радио менин аябай кичинекей чагыман берки жакшы көргөн СМИм болуш керек. Илгери ошол мен кичинекей чакта өзүм Көлдө чоңойгом. Көлдө папам өзү физик, мамам математик. Анан
Ал аябай радио укканды папам жакшы көрчү да. Анан ал кезде Кыргыз радиосу деген бар эле. Анан таң аткандан баштап жаңылыктар башталчу. 5тен башталчу эле же 6дан башталчу эле эсимде жок да. Анан биздин үйгө жаңыртып радиону коюп койчу да папамчы. Анан башында эмнеге ушинтип уктап атса радиону коет деп таң кала берчүмүн, бирок ошол убакта баягы жомокторду айтып берчи, жаңылыктарды айтып берчи. Анан ошо сүйлөгөн дикторлордун үнүн угуп мен аябай толкунданып, мындай кыялданчумун да. Ушундай кандай гана бир адамдар болду экен, бүт Кыргызстанга отуруп алып жомок айтып беришет. Жомок айтып берген эжебиз бар болчу, ал эжен азыр деле бизде иштейт. Анын жомокторун кыргызстандыктардын көбү эле окуса керек. Андай жаңылыкта иштеген өзүнчө дикторлор бар эле, алардын үнүн угуп алып мен аябай кыялданчумун да. Анан ойлочумун, мен да ошол бир студияга барып ушинтип жаңылык окуп калсам кандай болот эле деп. Анан баягы кийин радиого келгенимде ошол өзүмдүн кыялым орундалганына өзүм таң калгам да. Анткени эмнени кыялданчың эле деп бир жерден бир сабактан университеттен окуп калып анан радиону кыялданчымын деп айткандан кийин эле ошол радиого ошол күндөрү барып мындай үйрөнөйүн деп барып жүргөн убактарым болду да. Анан ошондо мен билдим, кичинекей чагыңан башта эмне кыялдансаң ошол кыялдар орундалат экен да. Андан жакшы айтып кеттиңиз. Сиз радиодо эстеп, мен немени да эстеп кеттим кичинекей кезимде. Мен көбүнчө Европа плюс, анан русское радиодо болчумун, бирок кыргызчадан Кыргызстан обондору деген бар болчу да, анан ошону көп укчумун. Анан Европа плюс Кыргызстан обондору азыр дагы жакшы иштеп, көптөр угушат. Аны маршруткага түшүп калсаң, автобус, троллейбуска түшсөң иштеп аткан болот. Ал сиз айтып аткан радиолор азыр деле иштеп атат Кыргызстанда. Анан радио десе мен эмнегедир баягы диджей деп элестетчүмүн да. Жана Салтанат Саматова, Алтын Камчиев деп күчтүү чыгыч эмес, бирок ар дайым угуп сонун болчу. Анан эмнегедир менде мындай кичинекей болгондуктанбы жаңылыктарды радиодон көп кабыл алчу эмесмин да. Көрсө музыка деп күтүп жүрсөм керек да. Азыр болсо чоңойгондо албетте Германиядан да радио койгон, бирок кыргызча эмес, немисче, бирок чынында немистердин радиосунан жаңылыктарды көп алам да. Угуп кетип барсамчы. Негизи балким сиздин атаңыз эртең менен таң эрте жаңылыктарды коюп койсо укмаксыз. Балким сиз дагы түшүнүп кызыгып укмаксыз да. Бирок мен рахмат айтам негизи атамачы, ошол радиодон ошону уктуруп, түшүндүрүп, анан бир нерсени түшүнбөй калсам сурасам, ал аябай мындай түшүндүрүп берчү да. Жок, ал кызым мынтип айтты, тигинтип айтты деп. Анан кийин дагы радиого иштеп жүргөндө ошол папам жок, ушул жерин мынтип айтып койсоң болмок деп, ал өзү мындай агартуу жагында иштегенге байланыштуу ал аябай билимдүү киши болчу да. Анан мен сенин биринчи радио угуучуңмун деп күндө бир күн угуп, кечинде мага отчет бергендей чалчы, сен могу жерин мынттиң, тигинтиң деп, ушундай кылышың керек болчу депчи. Анан сиз жашаган Германияга мен дагы былтыр мурдагы жылы барып кеттим. Анан ал жерде мен таң калганыма, ал жерде Айнс радио деген, биринчи радио деген бар турбайбы? Анан папам айтып берип атпайбы, биринчи радио деген Германиядагы дагы бар экен десем, ал аябай таң калды да. Мына сенин радиону Германияда да тартат турбайбы деп аябай тамашалап сүйлөдү да. Мен кичинекей кезимде радио дегенде жана немени эстейм. От советского информбюро деп айтчу эле го. Абдан кубанып атам ошол радио иштеген киши менен сүйлөшүп, сиздин тажрыйбаңызды угайын деп. Анан дагы студияда кантип иштеп алып барасыздар, ошол жөнүндө айтып берсеңиз, кандай кызыктуу нерселер болот, негизи процесс кандай болот? Биздин радиодо эми жаңылыктар 6да башталат да. Кыргызча кесиптештерим чыгып башташат, бирок аларга биз жардам бергенге аракет кылабыз. Тиги экспертти же болбосо бул конокту чакыр, телефондон буларды сурап көр, же болбосо көчөдөн сурамжылоо дагы жүргүзүп келгенде ага бул суроону бер, тиги суроону бер деп биздин процесс жумушубуз 6дан эле башталат да. Мен өзүм ошол жерде отурбасам дагы аларды кээде болот, таң атпай туруп алып радио коем да, анан үйдөгүлөр таң калат, сен кечке, бир күн кечке радиодо иштейсиң, андан тышкары дагы наушник менен радио угасың депчи. Радио менен оорусаң,
радиону уккуң эле келе берет экен да, анткени баягы өзүңдүн коллегаларыңа кайгырып ушул жерин туура айтса экен, тиги маалыматты жакшы берсе экен депчи. Анан өзүмдүн эфирлерим дагы бар, орусча жарым сааттык Кыргызстан деген программаларды алып барабыз. Ал жерде менин кесиптештерим репортаждар жасап берет. Анан кызыктуу маектерге актуалдуу, бүгүн мисалы үчүн сиз айтып кеткендей смог актуалдуу болуп атса, ошо смог тууралуу сүйлөшөбүз, же болбосо жол тыгындары жөнүндө сүйлөшөбүз. Ушинтип элдин үнү менен кошо сурамжылоо, социальный опрос деп, албетте баарын кошо албайбыз, бирок 10 жакты кишини, ар кайсы жаштар, карылар, жанагы соц опросту жүргүзгөндүн методун аракет кылабыз да, ошонун баарын колдонгонгочу. Бир эле аялдарды сурап койбой, же болбосо баардык категориядагы жарандарды сурап, кандай болсо дагы бир 10 кишинин оюн билип, анан ошол элдин оюна тиги эксперттердин же мамлекетте кызматкерлердин пикирин дагы камтыганга аракет кылабыз да. Анан эң кызыктуусу тиги репортаж жасаганда оор болуш керек. Эфир алып барганга анчалык деле оор эмес, көнүп калсаң жакшы эле, бирок баягы репортаж жасаганда аябай мындай жоопкерчиликтүү нерсе деп ойлойм да, жоопкерчиликтүү процесс да. Анткени биринчиден аларды эксперттериңди, тиги кишилериңди ошол фокусун, бир маселенин фокусун туура тандаш керек. Андан кийин эфирге кечип калбайын деп экинчи этажда отурабыз, үчүнчү этажга студияга барып, чуркап барып, кайра чуркап келип, менин репортажымды салып кой деп ушинтип ызычуу болуп анан жасайбыз да материалдын баарынча. Анан аябай канча 10 жыл болдум деп иштегеним, 10 жыл болдум деп айтканым менен ар бир эфирге чыккан сайын, ар бир репортаж жасаган сайын мен аябай мындай толкунданам да. Туура балким мен ушундай эмоциональный адаммын, ушундай толкундана берем. Бирок ушундай менин руководителиме айтсам толкунданып атам, ушундай маселелерди туура эмес айтып алсам эмне болот деген маселелерди айтсам, жок, ал деген жоопкерчиликтүү адам гана толкунданат деп айтат да. Жоопкерчиликсиз болсо анда ой мен 10 жыл иштедим, мен 15 жыл иштедим, мен 2 жыл иштедим, мен кыйынмын деп чыгып отуруп бир даярданбай эле чыгат депчи. Бирок ар бир нерседе өзүңүз билгендей мындай жоопкерчиликтүү мамиле жасаш керек деп ойлойм да. Анан бизде ошо ар бирөөнү ошол маселени жоопкерчиликтүү болууну үйрөтүшөт биздин коллективде. Жакшы, сиздер тиги врачтардай сыяктуу өмүр бою үйрөнүп, квалификацияңарды көтөрүп туруп турбайсыздарбы? Ооба, сиз квалификация деп кетпедиңизби? Азыр тиги массалык маалымат каражаттары ар бирөө өзүнчө мындай өнүгүп, Кыргызстанда, Германияда деле албетте ошол нерселер аябай жакшы мындай жасалат болуш керек. Ар бир массалык маалымат каражаты мен кыйын болушум керек деп жаңы инструменттерди колдонуп, жаңы бир нерселерди, жаңылыктарды киргизгенгечи, анан Кыргызстанда деле ошондой да, негизичи. Баары аракет кылышат, мен кыйын болоюн, мен жакшы болоюн деп. Анан биз деле ошол артта калбаганга аракет кылабыз. Анан подкаст деген маселе өзүңүз билесиз да, Кыргызстанда бул жакын деле келген түшүнүк, может 1-2 жыл болуп калды. Ал түшүнүктөр мисалы үчүн бизди Сорос фонду окутту да, анан Сорос фонду чакырып эле бизде ар бир массалык маалымат каражаттарына жиберди болуш керек, бирок КТРге ошондой келди да. Подкастты үйрөнүп жасагандар барбы, каалоочулар болсо барбы деп. Анан менин руководителим айтып калды, жетекчим башкы редакторчу, ал айтып калды, биз үйрөнүшүбүз керек, муну сен барып үйрөнүп жаса деп. Анан бул замандын келечектеги нерсе подкаст деген. Азыр жаштар балким азыркы курактагылар радио менен жашашат, бирок кийинки курактагылар подкастка өтүшөт. Подкаст деген нерсени биз дагы артта калбай жасашыбыз керек деген талапты койду да. Анан мен деле подкаст деп кээ бир подкасттарды укчумун, англис тилинде укканга аракет кылчумун да, бирок аны Кыргызстанда кантип подкаст жасамак элек деп ойлочумун да. Анан мейли деп тиги окуусуна бардык. Сорос фонду уюштуруптур. Анан Россиядан келген ошо подкаст жасаган жакшы бир мындай специалисттер келишти. Либо деген студиянычы. Анан алар бизди 2-3 жума окутушту. 1-2 күн мындай түшүндүргөндөн кийин эле тапшырмаларды берип баштады. Силер эмне жөнүндө жасайт элеңер подкаст депчи. Анан үйүңөргө ойлонуп келгиле деди. Анан мен ойлодум да, бир
подкастты деги бир азыркы болуп аткан маалыматтан алып эле алар менен маектешип жасап коебум депчи. Анан андай болбой турбайбы, подкаст аябай изилдеп, аябай укмуш маектешип, кызыктуу кылганга аракет кылыш керек экен да. Анан биз дагы ошол аракет кылып, ошол нерсени артта калбайлы деп аракет жасадык. Мен да ошол подкаст жасагандан кийин издеп көрдүм да, дагы кандай кыргызча подкасттар бар экен деп. Мурда издегенде чыкчу эмес да. Анан кийинчерээк карасам, бир убакта эле көп подкасттар чыга баштады да. Анан аябай таң калдым. Ошонун баары биз менен чогуу окугандар да. Ого, эмне эле бат эле түшүп кетти деп. Андан кийин комментарийге бирөө жазатпай, бул деген Сорос фонду каржылаган ушундай проекттер депчи, либо студиясы деп дагы угуп жүрөм. Негизи дүйнө жүзүндө Россияда ошол подкаст индустриясы аябай өнүгүп атат. Анан сиздер коркпойсуздарбы? Ошол радионун баары подкастка өтүп кетти, телевизордун баары YouTubeга өтүп кетет или кетти депчи. Өзүңүздөрдүн мындай неме сезген жоксузбу? Мен ушунча көп жылдан бери радио иштедим, эми радио жок болуп кетеби деп. Жок, мен андан эч качан коркпойм да. Радионун мындай сүйгөндөр эч качан азайбайт болуш керек да. Анан подкастты кошуп, подкастты киргизгенибиз ар бир радиого мындай плюс эле болот деп ойлойм да. Радиону мисалы үчүн подкастты келечектеги муун колдонуп, баягы интернетти өздөштүргөн аябай заманбап адамдар колдонуп жашап кетет деп эле элестетем да. Баягы айылда жашап аткан тоодо мисалы үчүн бизге бир угарман чалды. Мен тиги Алайдын тоосунда жатам, кой кайтарып, силерди күндү угам депчи. Анан мен ошондо элестеттим да, оказывается, биз жасап аткан жумушту тоолордо дагы отурган чабандар угушат экен да. Анан балким ошол аларга дагы технология жетип подкастты үйрөнүп кеткен заман дагы келер, бирок азыр радионун көрөрмандары, сүйгөндөр аябай көп да. Анан бул нерседен эч качан коркпош керек, качпаш керек. Наоборот, ошо биз да аракет кылышыбыз керек да. Башкалардан калбай, дүйнө жүзүнөн калбай, мына сиз айтып атасыз, Россияда аябай өнүгүп атат деп. Россия эмес, Казакстанда да өнүгүп кетиптир аябайчы. Кыргызстан калып калыптырбыз өтө эле. Ошо либо окутканда Казакстандын да өкүлдөрү, балдар, журналисттер келди. Ой, бизде канча деген подкасттар бар. Алар аябай эч ага эле знаменитый болушкан депчи. Анан мен таң калдым, билин, Кыргызстандагылар баягы эле калып калган турбайбы депчи. Анан ошон үчүн эч качан коркпой, баарыбыз көбүрөөк жасасак, балким бир көп сандар көп болуп атып, анан бир сапатка келебизби деген да ой кетет да. Албетте азыр биринчи подкасттар укмуш, сапаттуу, аябай укмуш жасалган деп айтканга болбойт. Бирок улам аракет кылып, улам башкаларды да угуп, башкалардын опыттарын да угуп көрсөк, мындай сапатка келет деген мындай ишенич бар да мендечи. Абдан туура айтасыз. Негизи ошол жумушун сүйгөн, жумушундай сыймыктанган адамдар көп болсо, иштеген адамдар көп болсо, албетте ар бир жумуштун өзүнүн бир кайфы бар да. Иштегенгечи күнүгө эртең менен туруп барып, эч нерсеге карабай, убактыңды бөлүп, күчүңдү бөлүп бергенге абдан кубанам. Анан ошол радио карьераңызда кандай бир кызыктуу нерселер болгон же бир кандайдыр бир алыс жака барып репортаждарыңыз деле бир ушундай историяларыңыз балким бардыр. Негизи кызыктуу историялар аябай көп. Бир эки жыл болуп калды окшойт мен тиги командировкаларга барбай калганымачы, бирок эң кызыктын баары менин пикиримде командировкаларда да. Мисалы үчүн бир жолу сиздин деле эсиңизде болсо керек, анда Бабанов премьер-министр болуп турганда, анан тиги эмеге барып, чүйдүн тегерегинде бир жерге флагшток ачпады беле, эң чоң тиги желектичи. Ошол желекти ачкан күнү барып, баарыбыз журналисттердин баарын чогултуп алган. Анан бул эң сонун события болуп, ал кезде баары укмуш болуп жазышып, аябай кыйын болуп атканбыздан. Мен бизде радиодо ошол кайсы жерге барбасаң дагы телефондон түзгө чыгып айтып беришиң керек да. Мен мына бул жерде турам, мен тиги тоодо турам, же бул тоодо турам, бул айылда жүрөм, мындай ситуация болуп атат деп. Анан мага ошол кездеги редакторум айтты, ошол жерге барып түзгө чыгасың. Биринчи кыргызча, анан орусча депчи. Макул дедим. Ал жерге мен тиги бир жака барганда таң атканча уктабай ойлонуп чыгам да, эмнени айтып берем эми радиодон депчи. Анан маалыматтарды издеп, кечке
немелерди чукуп анан көп көзүм кыпкызыл кылып алып анан тиги ошондой командировкаларга барам да, анан флагштокко бардык, анан тиги канча метр эмнеси экенин баарын жазып алгам. Анан негизи радиодон мындай баарын иреттеп жазып алганың жакшы деп эсептейм да. Анткени кээ бир кесиптештер бар, жок мен мындай эле айтып берем депчи, анан чыкканда бир нерсе болуп кетиши мүмкүн, бирөө алаксытып кетиши мүмкүн, анан оюң бөлүнүп кетет дагы, эмнени айтып атканыңды унутуп каласың. Ошол деген сөздөр кетет да. Анан ошо оюңду бир топтоп алыш үчүн жакшынакай кылып бирдеме жазып алышың керек да. Аны шатыратып окубайсың албетте, бирок сенде шпаргалка бар да, эмнени айтып берериңдичи. Анан ал 2 баракка жазып алгам кыргызча, орусча кылып, анан жанагы цифралары бар да, канча метр узундугу, анан тиги туурасы дегендерчи. Анан Бабанов сүйлөп баштады, биздин эфир башталды. Анан тиги Бабановдон арыраак барып сүйлөш керек да, тиги жана колонкадан арыраак барыпчы. Анан сүйлөйүн деп арыбастан эле тиги охранасы жылбагыла деди. Анан жок, мен сүйлөшүм керек, тиги жакта телефонду кармап алгам, эфир кетип атат. Алло, саламатсызбы деп башташты. Мен тиги охрана менен мен тияка барып интервью берип келейинчи десем, угушпайт да. Жок, сен эми ушул жерде турушуң керек, жылбашың керек деп. Анан бир аз жылып баштаганда айтып баштайын дегенде эле шамал аябай тоонун башында турабыз да. Шамал болуп баштады, менин кагаздарымды учуруп кетти шамалчы. Анан кагаздарым артынан чуркап баратам, телефондон сүйлөп баратам, артыман тиги охранник чуркап баратат, охрана. Госохраначы. Мен кагаздарыма эптеп жетип кармап айтып баштасам, госохрана тияка бас, бияка бас деп. Негизи алардын да жумушу да, баарыбыз мындай тартипти сактап турушубуз керек. Алар да туура жумуштарын өзүнүн жумушун жасайт. Биз өзүбүздүн жумушубузду жасайбыз. Анан ошентип тиги түз эфирден азыр кое туруңузчу деп тияк менен сүйлөшүп, телефондон айтып берип, кагазымды топтоп ушундай аябай кызыктуу учурлар болгон да. Негизи айтып атпаймынбы, аябай командировка деген бул журналисттердин баары эле түшүнөт болуш керек. Эң мындай ойго келбес кызыктуу нерселер ошол жерлерде, региондордо болот да. Абдан чынында кызыктуу окуя экен. Чынтап эле адам көргөн нерсе бул айсбергдин чокусу эле да. Анын артына канча деген жумуштар бар да, канча деген кызыктуу нерселер өтөт. Ичине кирип аралашпагандан кийин ал нерселерди көп билбейсиз да. Рахмат, кызыктуу чындап эле. Анан жана КТРК деп сурап кетпедим, азыр дагы КТРКга аябай көп неме болот окшойт, басым болот окшойт, 2-3 жактанчы. Анан сиздин оюңуз боюнча ушул көз карандысыз медиа болуш үчүн эмне кылыш керек? Саясатка тиешелүү маселе болуп калды. Ал маселени биздин башкы ген директорлорубуз чече албай келишет. Канча ген директор келет, баары аракет кылат, биз көз каранды болушубуз керек, көз каранды элдин пикирин айтышыбыз керек депчи. Бирок менин пикиримде биздин биринчи радио, бизде ошондой мындай редакциялык саясатыбыз бар да. Албетте КТРКнын башкы редактору биздин радиобузду карап өзлөрү баягы общий редакциялык саясаты жүргүзүлөт, бирок биз биринчи радио аракет кылабыз да, баардык тараптарды кошуп мындай А тараптуу маалыматты бергенгечи. Анан мисалы үчүн бир маселе болуп атса, бир эле тарапты чыгарып туруп айттырып койбойбуз, башка тараптарын да кошуп, активисттерди, жарандык коомдордун өкүлдөрүн кошконго аябай аракет жасайбыз да. Анан сиз айтып кетпедиңизби, көз карандысыз массалык маалымат каражат болуу дегенчи. Менин пикиримде балким сиздерде ошол Европада массалык маалымат каражаттары көз карандысыздар чындыгында бар. Бирок Кыргызстанда көз карандысыз массалык маалымат дегенге мен ишенбейм да. Анткени балким мамлекеттик эместер өзлөрүн көз карандысыз деп эсептешет. Бирок алар көз каранды, ким акча төлөп берсе алар ошол адамга көз каранды да. Же болбосо ким акча төлөп берген кайсы мамлекет болсо ошол мамлекетке көз каранды. Олигархтарга көз каранды. Анан алардын айткан саясатын жүргүзүшөт. Көз карандысыз журналист деген эч жактан акча албай иштеген деп эсептейм да. Көз карандысыз журналисттер бизде өтө аз, бирок бар. Анан балким биз дагы КТР баягы убактысы келгенде ошо бир коомдук болуп
элдин жаңылыктарын айтып баштайбыз, бирок бизде биринчи радиодо андай аракеттер бар. Жакшы. Негизи ооба Европада же Германияда бул проблема чечилген. Муну деген бүт СМИни, радио, телевидениени өзүнчө чыгарып койгон. Анан ага болсо мамлекет каржылабайт, аны эл өзү каржылайт да. Биз иде мен бир квартал сайын 50 евро төлөп турам. Ар бир үйдө ушул радио укса да укпаса дагы радиого деп өзүнчө акча төлөшөт да. Анан акчанын баары чогулуп келип ошолорго бөлүнүп берилет. Анан алар дагы мамлекеттерине көз карандасыз, жана сиз айтып кеткен олигархтардан, политиктерине көз карандасыз, теманы козгоп, анан талкуулашат да. Анан ошол негизи эле СМИ мамлекеттин 4-чү колоннасы болуп, мамлекетти, сот системасын анан депутаттар карап турат да. Аябай күчтүү инструмент. Биз ошол инструмент жок болгондуктан менин оюмча дагы кыйналып атабыз да. Бирок жакшы нерсе, айтып кеткендей, интернет келди, подкаст келди. Эми мага окшоп өзүңүздөр подкасттер жаздырсаңыз болот ар кандай темага. Анан сиздин темаңыз да абдан кызыктуу экен, ысык-нан деп. Аты Памирлик кыргыздардын нарынга көчүп келиши. Ошол идея кайдан келди? Эмне болуп баштап калдыңыз? Ушул сурооңузду аябай күтүп аткам. Жана башында тиги либо тууралуу айтып баратып, анан анан калтырып коеюн деп токтоп калдым да. Негизи ошол баягы темаңарды өзүңөр тандап келгиле, анан эмне жөнүндө жазасыңар, барып үйүңөргө барып ойлонуп келгиле дегенде мен айтып атпаймынбы, үйгө келип эле тиги жаңылыктарды ачып баштадым да, эмне жаңылыктар бар, кызыктуулар депчи. Анан ошол кезде бир альпинисттер, тиги Парижден бир альпинист кыз келип жоголуп кетиптир да. Анан значит анда альпинизмди алайын, тиги альпинисттер келгенде кандай кыйынчылыктар болот, кандай жеңилдиктер бар, биздин мамлекеттик органдар эмне кылат, кандай кысымдар бар, жергиликтүү элдер аларды кандай кабыл алат деп баштайын десем, ал маалыматтарды алууга, анан альпинисттер менен балким тоого чыгыш керек болуп калат. Анан анын баарын ойлонуп көрдүм да, анан аны албай эле коеюн, бирок аябай кызыктуу тема болду. Бирок ойлонуп дагы бир карап көрөйүн деп кайра интернетке кирдим. Анан кирсем, биздин өкмөт тиги Памирлик кыргыздарга барып келиптир да. Анан Памирлик кыргыздарды Кыргызстанга алып келебиз деген маселени талкуулап келиштир да. Анан Памирлик кыргыздарды Кыргызстанга алып келсе алар кантип жашап кетмек эле деген ой кетти да. Алар тиги 4500 метр бийиктикте жашап калса, алар Кыргызстанга келип жүрөгү чыдабай кетсечи, же мээси чыдабай кетсечи биздин абага деп ойлор кетти. Анан ошону алып көрөйүн дедим да. Аны эми ойлодум да, бир жөн эле бир эки күн талкуулап, ошону аракет кылып мындай изучать эткенге уруксат берет болуш керек десем, жок, ал теманы силер толук подкаст кылып чыгаргыла деген талапты койду да бизгечи. Анан мен ойлодум, аны эми кантип тапмак элем Памирлик кыргыздарды деп. Анан тиги ошо бизди окуткан либанын өкүлдөрү айтып калышты, жок, силер жакшы тема тандадыңар, аябай кызыктуу, аракет кылып көрүңүз депчи. Анан биздин группада бир 30га жакын бала окуду да. Казакстандан келди, Өзбекстандан келди, Таджикстандан келди, Кыргызстандын баардык региондорунан келишти. Ошо Сорос фондусу жакшы тандашыптыр да негизичи. Анан мейли деп тиги Памирлик кыргыздарды алайын деп качан келет экен деп изучать этип баштадым. Ошол мен окуп аткан жылы уже келип башташыптыр да. Анан анда келип баштаса ошолордон интервью алайын деп чечтим. Анан темасын, анда подкасттын темасын койгула деген тапшырма берилди. Анан мен эмне Памирлик кыргыздар деп коймок белем, ал жердин баары эле тиги Памирлик кыргыздардын тамагы, анан келгени деген темаларды коюп журналисттер бир топ материалдар жасаган да. Анан мен ойлодум, алар ушунча жыл тиги Рахманкул хандын убагынан бери өзүнүн мекенине келе албай жүрсө, наверняка Кыргызстанга келип кыргыздын ысык нанын жегиси келди болуш керек депчи. Анан эмнегедир башка чет мамлекетке кеткенде өзүңдүн наныңды, өзүңдүн тамагыңды сагынасың го. Сиз аны менден кыйын билет болушуңуз керек, аябай жакшы билесиз да. Кыргызстандын нанын эмне жетсин. Анан ойлодум да, тиги Памирде жүргөн кыргыздар деле Кыргызстандын өзүнүн келип баягы тамак ашын жеп, кыргыздын эли менен балким сагынышып калгандыр деп, анан ысык нан деп койдум да. Тиги
Россиядан келген биздин кесиптештерибиз таң калды. Эми эмнеге мынтип койдум да аларга да түшүндүрүп бердим, бирок кыргызча ушундай ат коеюн деп чечтим да. Анан тиги Сорос фонду дагы Тынымгүл, балким тааныйсыз, ал дагы ой жакшы ат экен деп калды. Анан ошентип ысыкман болуп калды да. Мындан соң экен. Подкаст аягына чейин чыгып бүттүбү же дагы чыгабы, мен күтүп атам. Негизи деген ошо подкасттын ошол эпизоддорун жаздырыш үчүн мен атайын жумуштан суранып алып бир жумага Нарынга бардым да. Анан Нарынга мурун барып көргөн эмесмин. Тиги командировкалардан Нарын менен Таласка барбаптырмын, калганына баргам да. Анан кышында сурансам, ошо кышында уруксат берди да, январь айындачы. Нарында январда жөн эле аябай суук экен да. Анан даже горнолыжный кийимдерди кийип алып жөн эле калчылдайсың да. Калчылдап, титиреп алып интервью алдым. Бирок Нарындын эли аябай жакшы экен. Мени аябай жакшы тосуп алышты. Анан бирөөнүн үйүнө барып эле бул жерде кандай деп койшур. Ай кел чай ич деп эле анан толтура тамагын жайып эле ушундай ыраазы болдум да нарындыктаргачы. Анан аябай жөнөкөй, аябай кеңпейил, жакшы адамдар экен Нарында жашаган биздин кыргызстандыктарчы. Анан памирлик кыргыздарга дагы алып барышты. Алар өзлөрү жетелеп жүрүштү. Ал кезде ошо мен барган Абдубахит деген памирлик кыргызга убагында ошол мамлекеттин жетекчилиги ошол эле кыргызга үй алып бериптир да. Болгонучу калгандарына Нарындын обл гос администрациясы квартира төлөп беришет экен айыначы. Анан Нарындыкта Памирден келген кыргыздарды мен башында аябай боорум ооручу да. Бул биздин жердештерибиз ушул Кыргызстанга келишти, буларга кыйын болуп атат экен деп. Жок, алар памирлик кыргыздар өтө акылдуу адамдар экен да. Биз айтабыз го, аларда мындай цивилизациядан артта калышкан, свети жок жерде жашайт, тоонун чокусунда жашайт деп. Жок, алар деген кандай гана мындай условияда жашабасын, алар билимге аябай көңүл беришет экен да. Мени таң калтырганы, кичинекей балдары, мисалы үчүн көптөр үйрөнө албай жүргөн араб тилинде жазышат экен. Аябай кызыктуу болду да. Анан бир жума жүрдүм, бирок кайра жумушка кайтыш керек болду да. Бир жума жүрүп ошол жерден жасаганга аракет кылдым, бияка келип дагы жасадым. Анан албетте Нарында жашап аткан биздин памирлик кыргыздарды азыр көбүнчөсүн Ошко, Алайга көчүрүп барышты да. Анан баарына окшош үй салып беришти, баарына условияларын түзүп беришти, бирок алар дагы бир условияларды чыгарышат экен да. Бир нерсени жеткенден кийин дагы мындай кылып бергиле деген талаптарды коюшат экен. Анан эми Алайга барганга мүмкүнчүлүк болсо барып келмекмин. Анан сиз айтып атпайсызбы, улантмакмын да. Бирок жалаң эле памирлик кыргыздар эмес, балким башка дагы этникалык кыргыздардын келиш жөнүндө жасагым келип жүргөн да. Бирок тилекке каршы ушунчалык убактым жок болуп атат. Атайын убакыт бөлгөнгө дагы мүмкүнчүлүк жок болуп атат да. Анан балким улантып кеткенге аракет кылам. Абдан күтөбүз. Ушундай болуп атат. Ооба, түшүнөбүз. Бирок аябай кызыктуу болчу. Мен укчумун, анткени эмнегедир метафора болуп кетти да. Памирден Кыргызстан, Памирге илгери кетишкен, анан кайра Кыргызстанга келишти депчи. Анысы азыр Кыргызстандан көп кыргыздар көчүп кетип атышат. Мисалы менин жердештерим Германияда жашаган, Америкада жашаган. Бул болсо эми биринчи поколение да. Бирок бизден кийинки муун, андан кийинкилер да ошо Европага калып калса, андан кийин памирлик кыргыздарга окшоп кайра Кыргызстанга келеби же келбейби деген ой келет. Анткени көбүнчө айтат, жок мен жумушка келдим, анан кайра кетем дейт да, бирок эч ким кеткиси келбейт да. Анткени биякта шарты жакшы да. Европадачы экологиясы жакшы, Азамат. Экономик ситуациясы жакшы. Мен да силер үчүн мен аябай кубанам. Чындыгында чет мамлекетке барып, ошол жерден өзүңөрдүн ордуңарды таап, Европа элине окшоп жашап, элден калышпай аракетиңерди кылып атканыңарга мен да аябай кубанычтамын да. Бирок силердей болгон кыйын жаштар Кыргызстандан кетип атканына мен аябай мындай өкүндүрөт да. Анан балким силер иштеп ошолордун технологияларын бир укмуш
мындай жумуш иштөө тартиптерин үйрөнүп алып, бир жакшы опытты топтоп алып кайра Кыргызстанга келсеңер деп мындай ошону каалайт элем да, чындыгындачы. Анткени Кыргызстанга азыркы күндө акылдуу жаштар керек да. Биз азыркы күндө аябай модный болуп калбадыбы? Жаштар бийликке келсин, жаштар тиги чиновник болсун, анан жаштарды аралаштыргыла деген маселелерчи. Албетте бул өтө актуалдуу маселе, бирок деген жөн эле жаштарды алып келип коюп койбой, ошол билимдүү, башка жактын мындай башкаруу системасын үйрөнүп, башкалардын тартибин көрүп келген жаштарды алып келип отургузса, биздин мамлекетти өнүктүрүүгө бир ошолор салымды кошсо дейт элем да. Анан сиздер кайра келсеңиздер эң жакшы болмок, кыргызстандыктар башка мамлекетте жашаганчы. Ооба, биз дагы бияктан аракет кылып атабыз, көрүп атабыз эмне болуп атат. Анан албетте мындай кандайдыр бир өзгөрүүлөр болгондо биз дагы жумушубузду таштап ошого көңүл буруп жардам бергенге аракет кылабыз да. Ар дайым ковид болгондо дагы, анан кийин мисалы парламенттик республика болобуз дегенде дагы, анан мен ошол күткөнүм или элдин күткөнү ошол жаштар келип иллюстрация болсун, анан коррупция азайса, бир кандайдыр бир мындай сигнал болсо болмок да. Мисалы ооба, Тилек Токтогузиев келди, анан көрүндү да бир азча оңолот экен, оңолгон жолго барса болот экен депчи. Анан кайра эле келип, мисалы Сания Токтогузиева кандай жумуштар жазып атат, бирок аны уккан жок да. Бирок Сания Токтогузиева дагы барып окуп келген да. Анан окуп келген адамдар келдик, сиздерге жардам беребиз, жумуш бергиле десе, баягы эле ич-чарада башталат да. Таанышың болуш керек, же болбосо акча беришиң керек. Анан кайра эле адамдын үмүтү өчүп эле эч нерсе кылгысы келбей. Бирок албетте ал үмүт баарыбызда азыр бар да, бир нерсе өзгөрөбү деген үмүт менен жашап атабыз. Бул шайлоодо дагы эми бул саясий темаларды сүйлөшүүнүн негизи кажети барбы деп ойлойм, бирок баары бир деле айтып кетет элем. Мен ошол шайлоо убагында именно региондордо кандай, элдердин пикири кандай деген ушу көз чаптырып көрдүм да. Анан чындыгында баардыгы мурунку системадан чыгып, көп нерселерден тажаптыр да ушул 30 жылдачы биздин элибиз. Анан балким бир өзгөрүүлөр болобу, ошол Тилек Токтогузиев сыяктуу жаштар келип жардам береби деген үмүт баары бир бар. Үмүтүңүз өчпөсүн. Чындап эле биз кетип калып таштап салган жокпуз. Албетте биз улантып атабыз жумуштарыбызды. Ошол эле мисалы азыр кыргыз тилинде жазылып аткан подкасттын бул бирден бир себеби баягы жаштардын или кандайдыр бир жумушту жакшы көргөн адамдардын оюн кыргыз тилинде жеткирүү керек да. Мисалы шайлоодо Германияда парламенттик республика утту, анан Клара Сооронкова утту. Биздин Германиядан шайлагандачы. Кыргызстанда эми көрөбүз кандай болот экен. Албетте баягы убада берилген нерселер аткарылса жакшы болот, жакшы болуш болот. Анан аны көрө жатабыз да. Ооба. Ушул үмүтүбүз аткарылса болду да, калың элдин үмүтү аткарылса болду, ошол берилген убадалар аткарылса болду. Жакшы. Келечекте кандай деген долбоорлорду ойлоп жатасыздар? Кандай деген жыл башталып атпайбы? Кандай идеяларыңыз бар? Кандай целдер бар? Жеке анан радио боюнча дагы. Мен эгер жеке жактарды айтсам, баягы саякаттоону аябай жакшы көрөм да. Анан бирок мамлекеттик телевидениеда, КТРКда иштегенде биздин айлык маянабыз анча чоң эмес, мамлекеттик кызматкерлер сыяктуу эле да. Анан бир топ убакыт акча чогултуп, 1-2 жыл болсо дагы чогултуп алып, бир жерге барганга аракет кылып, өзүбүздүн аракеттерибизди жүргүзүп келебиз. Бирок былтыр мисалы үчүн дагы башка мамлекеттерге чыгалы десек, коронавирус болуп калды. Анан негизи мындай үмүтүбүз бар, дагы чек аралар ачылып, кыргызстандыктар башка жактарга барып, башка элдердин культурасын көрүп, башкалардын мындай
алып жүрүүсүн үйрөнүп келсе деле элементарно ошо алып жүргөндөрүн үйрөнүп келсе эле Кыргызстанга мындай пайдалуу болмок да, хотя бы жаштаргачы. Мисалы үчүн биздин тилекке каршы биздин жаштарыбыз баары эле билимдүү, баары эле тартиптүү эмес азыр Кыргызстандачы. Анан кээде көчөдө кетип баратып же болбосо автобуста, троллейбуста кетип баратып аябай айткым келет да, ушинтип кичине бир жакшы нерселерди үйрөнсөңөр болобу, кичине мындай жаман сөздөрдү айтпай, көчөдө түкүрбөй, мындай жакшы нерселерди жазсаңар болот деп айткым келет да. Анан антип айтсаң, бирок ушундай болгон да биздечи. Бирөө кетип баратып, суусун ичип туруп бөтөлкөсүн ыргытты, ал тиги урунага түшпөй көчөгө барып түшүп калды да. Жанында тиги чоң эле апа, тазалыкта иштеген апа экен, ошону шыпырып кол менен алып барып салып атат да. Анан ушунча ызаландым да, анан неге ушул жапжаш эле аябай жакшынакай кийинип алган. Анан барып айттым да, сен ушуну тети урунага салып койсоң эмне болосуң, тети апаңдай болгон эле эже мына шыпырып сенин артыңан жыйнап койду десем, силердин ишиңиз болбосун, өзүңүздү билип алыңызчы деди да. Анан мен аябай ичим күйдү, эмнеге кыргызстандыктар ушундай мамиле кылабыз депчи. Ладно, менин ишим болбой эле кете берем, бирок биздин эчтеке өспөй атпайбызбы? Анан балким ойлойм да, биздикилер башкалардын мындай культурасын үйрөнсө, башкалар жөнүндө көптөр маалыматты алса, саякаттаса, билимдүүрөөк болсо, биз дагы мамлекетибиз оңолобу депчи. Анан досторума баарын айтам, бир эптеп акчаңды эчтеке албай эле кой, кийимдер албай эле кой, эчтекеге чогултпай эле кой, чогултуп алып эле бир башка мамлекетке барып келчи, сен көз карашың өзгөрөт жашоого болгон деп айтам да. Анан жеке жакта ошо мындай саякаттанууга аябай мындай кыялданып жүрөм дагы эле, бирок чек аралар жабык. Радиодо болсо албетте ошол биздин пландарыбызды толтура, бирок ошол пандемияга байланыштуу көптөгөн конокторубуз дагы келе албай калышат кээде. Азыр баары мындай жанагы скорая помощь иштейт го, ошондой эле болуп иштеп атат да Кыргызстанда. Көп эле журналисттер баары внезапно чыгып кетип атат. Пландаган көптөгөн проекттер ишке ашпай эле азыр токтоп турушат. Анткени ошондой шартта Кыргызстан башка дүйнө жүзү эле иштеп атпайбы. Анан эми балким 2021-жыл кичине жеңилирээк болот. Ошол коюлган пландар да аткарылат деп ишенем. Азырынча ошондой да. Жакшы ойлоруңуз, жакшы пландарыңыз бар экен. Ошол пландарыңыз эми аткарылсын. Мен сизге ишенем. Сиз аябай кыялданган, ошол көп иштеген адамдарды албетте мындай сыйлайм. Анан натыйжага жетет деп дагы ойлойм да. Эми акыркыда бир тема жана башында да айтып кеттик, смог боюнча. Менин ушул Бишкектен кеткениmin бирден бир себеби, мен кичинекей балам азыр чоңоюп калды, 6 класс. Ошол убакта эле чаңдан кайра ооруп, дем ала албай, өпкөсү больницадан чыкпай калганбыз да. Анан бул Германияга келгенден кийин да, Германияда бактарактар аябай көп, жаңы үйлөр аз салынат. Анан абасы жайлоодо жүргөндөй эле да. Анан акыркы 2 жылдан бери эле жана неме приложение коюшкан турбайбы, ошону ачсак деп, Кыргызстан биринчи орунда да. Анан аябай капа болуп атабыз да, эмне болуп баратат, кайсыл жакка баратат депчи. Анан сиз өзүңүз Бишкектесиз, анан ошол теманы дагы азыр айтып отурсаңар, ошол жөнүндө айтып берсеңиз, эмне болуп атат? Негизи эле смог, кара түтүн деген бир 3-4-5 жылдан берки аябай талкууланган маселеге айланды да. Балким буга чейин деле бул проблема, абанын булганышы болгон, бирок элдин ошол кара түтүн каптап баратканы байкалып атканы ушул акыркы 3-4 жыл болду да. Аябай талкууланып, врачтар болсо, мына пульмонологдор, мен кече күнү бир пульмонолог менен маектештим. Ал айтып атат, биз азыр пульмонолог дегенди мурун билчү эмес, элдер ал сен пульмонолог деген эмне деп таң калышты депчи. Бирок могу коронавируска байланыштуу, кара түтүн Бишкекти басканына байланыштуу ал профессия дагы аябай мындай керектүү болуп баратат да. Анткени өпкөсүнөн жабыркагандар, дем алуу системасынан жабыркагандар көбөйдү дейт. Чындыгында бул өтө коркунучтуу, сиз айтып атпайсызбы? Чындыгында рейтингдер боюнча дүйнө жүзүндө Кыргызстан алдыңкы орундарга чыкты.
тилекке каршы жакшы нерселерден эмес, жаман нерселерден биринчи орунга чыгып атканыбыз бул өтө өкүнүчтүү да. Анан бизде Кыргызстанда 3-4 мындай көз карандысыз организациялар, өкмөттүк эмес уюмдар ошол өзүнүн изилдөөлөрүн жүргүзүп келет да. Мовгрин, анан Американын посольствосу, анан дагы бир нече организацияда. Анан алар атайын датчиктерди коюптур, бирок датчиктери күндө ошол массалык маалымат каражаттарына чыгып маалыматтарын берип турушат, күндө сводка беришет эртең менен. Анан элдер аны окуп, ошондон баштап ошо шаардыктар көңүл бөлүп баштадыбы, билбейм, күндө талкууланчу маселе болуп калды да. Анан мен ойлогом бул чет мамлекеттин организациялары балким туура эмес маалыматтарды беришеби деп текшерип көрөйүн. Биздин Кыргызстандын мамлекеттик органдары негизи эле текшерүү жүргүзөт бекен деп ойлоп көрсөм, Кыргыз Гидрометте ошондой жүргүзүшөт экен да. Анан Кыргыз Гидромет дагы айтып атат, бул абанын булганышы бир нече эсе аябай оорлошуп кетти, өтө булганган аба болуп калды депчи. Анан даже Кыргыз Гидромет айтып атат да, эшикке чыкпай эле койгула. Эшиктин абасы менен баягы элдер көнүп калган да, кечинде тиги эс алып басып келели, таза аба жутуп келели деген маселени азыр токтоткула деп атат да. Чындыгында социалдык тармактар биздин Кыргызстанда аябай азыр күчкө ээ болду да. Социалдык тармактарды туура колдонгондор дагы бар, тиги саясатчылар отуруп алып фейк аккаунттарды түзүп алгандар дагы бар. Бирок ошол социалдык тармактын колдонуучулары аркылуу бул маселе аябай катуу талкууланып, Бишкек мэринен бул маселени чечкиле деген талаптар дагы аябай катуу коюлуп башташты да. Анан акыркы күндөрү мына ошол өкмөттүн өкүлдөрү Бишкек мэриясы жанагы бирден бир причинасы деп Бишкек ТЭЦиндеги чыккан түтүндү айтып чыгышты. Анан аны газга өткөрүш керек депчи. Оказывается, ал ТЭЦти салганда кара кече көмүрүнө ылайыкташтырып салыныптыр да. Кара кече көмүрү ошол зыяндуу нерселерди бөлүп чыгат дегенде маселелер чыкты. Кара кече өзүлөрү болсо жок, биздин көмүр жакшынакай эле деген маселелер чыкты. Бирок ошол ТЭЦ акыры келип айтты, биз газга өткөнгө даярбыз депчи. Бирок газга өтүү маселеси дагы бир топ убакытты алса керек. Анан бирок мен ойлойм да, баягы бир эле ТЭЦ эмес, биздин Кыргызстанда Бишкекте машинелер аябай көбөйүп кетти да. Анан баягы силерге окшоп сапаттуу Евро 5, Евро 6 деген майларды колдонбойбуз биздечи. Бизде өтө сапаты төмөн майлар, арзан, мына жарашабы же оборудованиясы аз эстерде жокпу, ошого байланыштуу чыгып өтө төмөн сапаттагы майларды колдонобуз. Анан бизде кыргыздар байыса эле машина ала беришет да. Анан машина алып эле бир киши эртең менен кетип баратып троллейбустан карасаң, бир машинеде баары пробкада турат, ар бир машинеде бирден эле киши отурат да. Анан балким бир ойлонуш керек алар делечи, кичине бир алыс жактарга чыкканда эле машинени колдонуп, шаар ичинде коомдук транспортду колдонуп кичине бир салымымды кошсомбу деп да ойлонуш керекпи. Анан андан тышкары жанагы частный новостройка жер үйлөр жөн эле көмүрдү жакпастан аларды газга өткөрүү маселеси дагы өтө чоң. Тиги жыл массивтерди өткөрөбүз дейт, анан ага бир топ акча керек экен деген дагы маселелер айтылат. Анан алар деген жөн отун же көмүр жакпастан жанагы арзан шина дөңгөлөктөрдү алып келип жагышат экен. Швейный цехтер көбөйүп кетпейби? Швейный цехтерден чыккан жанагы чүпүрөктүн калдыктарын жагышат экен. Алар именно ошол чүпүрөктүн калдыктары менен жана дөңгөлөктөр эң зыяндуу нерселерди бөлүп чыгат экен да. Ошол зыяндуу нерселер, оказывается, биздин өпкөбүзгө отуруп калып, ал эч дарылар менен да чыкпай, ак пленканы создавать этет экен да. Ошол пульмонологдун айтышынча. Анан аны ушул маселелердин баары уже талкууланып, мындай тигиндей деп врачтар дагы айтышты, специалисттер да айтышты. Бирок элдер аны мындай кабыл алгысы келбейт окшойт да. Бир дагы жаран ушинтип аракет кылып, кой мен бирдемеден отказ кылайын, андай кылбайын деген нерселерди көрө элекмин да сыкпырчу. Анан качан өзгөрөт ситуация, билбейм. Мен да ошол темага окуп изилдеп эмне болуп атат,
деп карап көрдүм да, биринчи карап интернеттен карасам, көрсө мындай нерсе мурда эле бар болчу экен башка мамлекеттерде. Мисалы Лондондо 1952 жылы улуу ыш деген болуптур, великий смог деп, ошондо смог деген ат чыккан экен да. Анан бир 4-5 күндүн ичинде эле 12 000 адам каза болуптур да, ошол ыштын кесепетиненчи. Анан ошол Берлинде Махабат Садырбек деген доктор бар, изилдөөчү. Ага дагы ушул теманы берип, карап көрсөңүз деп, ал да изилдеп баштады. Анан биз ошол боюнча дагы кыргыз тилинде макалалар жазып баштадык, которуп, видеолорду которуп, макалаларды которуп, кыргыз тилине баягы жетиш үчүнчү адамдарга. Бул чындап эле аябай чоң коркунуч. Мисалы башка коррупция нерселерге макул көз жаап койсо болот, бирок бул нерсеге көз жаап албайбыз, анткени Бишкекте канча деген миңдеген миллиондон адам жашайт. Анын баарынын кесепетине тиет, азыртан баштап тийип атат да, бул просто көзгө көрүнгөн жок да. Ооба. Анан албетте ошол Лондондогу иши, Германиядагы Евро 5 эмне үчүн киргизип атат, бияка эмне үчүн экологиянын немелери күчтүү, анткени биякта адамдар, активисттер күчтүү чыгышканда жок, бизди өлтүрүп атат бул нерсе депчи, биз ага каршыбыз деп мамлекет өткөн, мамлекет айла жок, жанагындай газификация же болбосо, мисалы биякта биздин областта шахта күчтүү болчу, көмүр казган. Азыр болсо баардык шахталар жабылган да, анткени көмүр деген бул экологияны бузат депчи. Анан булар орустардан сатып алат газды. Акырын келгенде, бирок аны деген адам өзү билиш керек, билбесе, анткени билбесе анда ал өзүнүн жашоосуна коркунуч келтирет да. Анан биз канча жылдан бери баары Бишкекке көчүп келип аткан, эми ушундай коркунуч келгенде, ушундай экологиялык катастрофа болгондо, сиздин оюңуз боюнча адамдар кайра айылдарга көчүп кеткенге даярбы? Өтө кызыктуу суроону бердиңиз, бирок менин оюмча айрымдары гана бул маселени ойлонбосо, айрымдары гана тиги Бишкектин четине же болбосо башка областтарга көчүп кетүү маселесин ойлонбосо, бирок көбү ойлонбойт деп ойлойм, анткени Бишкекке көп адамдар жана чет мамлекеттерге кеткенде эле бир жакшы жашоону издеп келишет да, айылдагы ала албаган акчасын ошо Бишкектен таап алайын деп келишет, жашоосун өзгөрткөндөр дагы бар. Анан смог деген жана айтып атпаймынбы, бул талкууланып анан кеч киргенде бүтүп калат да. Кеч киргенде баары үйлөрүнө кирип унутуп калышат ал маселени. Анан эртеси күнү келип, баягы социалдык тармактарда талкууланып атыптыр деп. Качан гана адам ооруп ошол жатып калмайынча бул маселе бир талкууланган эле жөн эле бир маселеге айлангандай сезилип атат да азырчы. Анан жеке өзүнүн ден соолугуна таасирин тийгизмейинче, ошол смогтон жабыркап же өпкөсү ооруп же бирдеме жана дыхательный путьтары ооруп калбайынча адамдар аны ойлонбойт, көчүп кетишпейт да. Бул жерде туруктуу жумушу бар, бул туруктуу жашоосу бар, аны таштап кетип калышпайт. Менин оюмча, наоборот, баардыгы биригип ошол маселени чечкенге, мындай биригип чечкенге аракет кылыш керек да. Көчүп кетип калганда ал маселе чечилбейт да, кала берет да. Балким талаптарды да коюш керекпи? Мындай, менин оюмча көчүп кетпейт ал кыргызстандыктар башка областтарга. Анда бишкектиктер биригип бир талаптарды коюп, өзүлөрү дагы сиз айткандай бири-бирин үйрөтүп, или кандайдыр бир чындап эле билбейм. Бизде деген кантип чечиш керек экен деген изилдөөлөр болду. Кандай деген немелер болду? Сиздерде жүргүздүңөр, Ооба, бизде жүргүздүк, кыргыз тилине котордук. Балким ошолорду караганда балким бир жооп табылар да. Бирок албетте ал үчүн Бишкектеги ар бир жаран бул нерсени баягы талкуулап койбостон кандайдыр бир кийинки иш аракеттерди көрүш керек да. Кандайдыр бир кадамдар жасаш керек. Антпесе бул талкуулабойдон калып калат, анан жаз келет, анан ушун бүтүп калат да, кайра эмдеги жылы мындан дагы жаман болушу мүмкүн. Ошода жана пульмонолог эле айтып атат, ушундай темпте биз бир күндө эшикке чыккан убактарыбызда 8 сигарет чеккенге барабар болуп атыптыр. Азыркы жана кичинекей балдарын эшикке көтөрүп чыкканда алар дагы 8 сигарет чегип алгандай абалга келиптир да, кыргызстандыктар. Жана ал ошол айтып атат, пульмонолог. Ушундай режимде жашасак, максимум бир жыл ичинде эле рак легких болгон оорулар аябай көбөйөт депчи. Өпкөсүнөн рак болгон адамдар аябай көбөйөт. Тилекке каршы буга дагы даярданышыбыз керек деп айтып атат да.
ошол бирашчы. Анан бул нерсени балким көп эле уккандыр, бирок ойлонушса жакшы болот эле да, Азамат. Иманын бетин ары кылып Кудай сактасын дейли. Анан албетте бул теманы талкуулаган себеби дагы башкаларга да жетип, балким кандайдыр идеялар келет. Бизде болсо албетте идеялар табып, же болбосо дагы кандайдыр бир иш аракеттерди көргөнгө дагы даярбыз. Албетте баарлашып, балким дагы бир иштерди жүргүзөбүз чогуу. Сиздер жанагы изилдөөлөрүңөрдү балким мындай WhatsApp'тан голосовой сообщение кылып жибересиздерби, же тексттериңизди жибересиздерби? Салып ийсеңерде биз дагы радио аркылуу жайылтканга жардам бермекпиз да, балким ошол изилдөөлөрдү угуп дагы адамдардын пикири өзгөрөбү деген ой кетти да. Абдан сонун идея экен, макул. Ошолорду жиберейин. Анын үстүнөн ошол биздин изилдөөбүзгө мисалы азыр Илимпоз Канат Кыргызбаев деген дагы кошулуп, ал дагы видео изилдөө жүргүздү. Анан бүгүн дагы ошол айтып аттык болуш керек, ал дагы ошол Фейсбугунда биздин изилдөөлөргө шилтеме берип, анан илим жагынан смог деген эмне, бул кандай алып барат деп баары чыгарып коюптур. Албетте ал нерселерди кошуп айтып берсеңиздер, эми сиз өзүңүз айттыңыз, 90% жабат экен Кыргызстанда биздин радиоңуз. Мага жетсин бул Бишкекте, менин билишимче, бул Бишкекте гана эмес, башка шаарларда дагы акырындан көбөйүп баратат. Бирок башка шаарларда датчиктер азырынча жок болуш керек. Ал жерлерде жок. Ошко барып келдим жакында. Эми Бишкектегидей эмес экен, бирок Ошто деле ошол смог маселеси бар экен, байкалат экен. Кечинде чыгып дем алсаң, кадимкидей Бишкектин абасындай эле болуп бараттыр да. Сиз айткандай, баардык кичине болсо дагы өнүгүп келаткан шаарларда бул маселе келет окшойт баары бир. Чечилиш керек албетте буюрса. Ошо биздин подкаст ошо менен аяктап барат окшойт. Сиздин келгениңизге чоң рахмат. Абдан кубанычтамын таанышканга, көрүшкөнгө. Менде радиодо иштеген коллегам бар деп подкаст боюнча деп айтып турганга. Конечно, Азамат, сизге чоң рахмат. Чоң рахмат. Ден соолук. Негизи эле сизге рахмат. Сизге рахмат, негизи эле ушундай кыргыз тилинде ошол жерде чет мамлекетте жүрүп иштеп атып дагы ошого кичине болсо да убактыңызды бөлүп, кыргызстандыктар менен маектешип койгонуңузга, ушундай жумушту жасап атканыңызга, жанагы изилдөөлөрдү жүргүзгөндөрүңүзгө рахмат. Мен билем, чет мамлекетке барган кыргыздар Кыргызстанды андан дагы, мурункудан дагы жакшы көрүп, жакшы сүйүп, аябай жүрөгүндө кармашат. Анан кайсыл мамлекетте болбоңуздар, кыргызстандыктар аман эсен жүргүлө. Негизи коронавирус сиз башында айтып кеткендей, мен билдим да, ошол кайсыл жерде болбосун кыргыздар кыргыздарды ойлойт экен. Канчалык жардамдары келди, канча жылуу сөздөр айтылды, канча переживать этип голосовой сообщенияларды жибергендерди уктум. Негизи кыргыздар бири-бирибизди колдошубуз керек да. Анан сиздер дагы ден соолугуңуздар болсун. Подкастыңыз ар дайым жакшы темаларды эле гана талкуулаңыздар. Смог деген маселе болбосун. Негизи жакшы темаларды каалайм сизге. Чоң рахмат. Ооба да биз ысыкнаныбыз Кыргызстанда да албетте биякта жүрүп сагынабыз. Анан Кыргызстан деген ичибиз мындай жылуу болуп, жүрөгүбүз мындай жылуу болуп, албетте Кыргызстан деп ойлоп турабыз ар дайым. Менин балам дагы качан Кыргызстанга барабыз деп күнөө келет. Албетте коронавирус пандемиясы бүткөндөн кийин жолдор ачылса, биз Кыргызстанга баралы, сиздер болсо бияка Германияга келиңиздер, катышып ошол иштерибизди уланта берели. Ушул менен биздин подкаст аяктайт. Сак саламатта калыңыздар. Жакшы туруңуз.